ооз ачып атканда өзгөчө 3 дуага маани бериш керек. Биринчиси, Аллахым өмүр бою ушул канча өмүрүм калса жакшы дуаларымды кабыл болгон, дуасы кабыл болгон инсандардын катарына кош деш керек. Дуасы кабыл болгон инсандардын катарына кошулса, кийин кандай жакшы дуаларды кылбасын кабыл болот. Биринчиси ушул. Экинчиси эки дүйнөнүн жакшылыгын сураш керек болот. Эки дүйнөнүн Аллахым Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Аллахым бул дүйнө жана акыреттин жакшылыктарын насип кылып, ар кыл жамандыктардан асырап сакта деп. Бул экинчи дуа. Үчүнчүсү, Аллахым эки дүйнөнүн тынчтыгын, саламаттыгын насип кыл деп. Эки дүйнөнүн тынчтыгынын ичине жалган жалаадан алыс болуу, курулай дооматка, саткындыкка, туура эмес нерселерге, шерменделик, уятка калбоо деген маселелер камтылат. Демек, ооз ачып атканда өзгөчө, кыскача көп нерсени камтыган нерсени сурайт экенбиз. Дуам кабыл болгон инсандардын катарында кыл. Экинчиси, эки дүйнөнүн жакшылыгын бер. Үчүнчүсү, эки дүйнөнүн ар кандай апаат кырсык, ар кандай сыноо, оор сыноо балелеринен сакта деп маани бериш керек экен да.